Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн бизди Жақындан бері Туран партиясына лидер болуп алган Жеңиш Молдокматов түрдүү кайрылуулар менен коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылып келет. Бул ирет Молдокматов Баткендеги окуялар үчүн Камчыбек Ташиевди сындап, анын отставкасын талап кылып чыкты. Бул боюнча сиз сөзсүз түрдө жооп беришиңиз керек. Ал эми чыгымдарды толтуруу, аны эсептөө жана кайсы тарапка кандай кайрылуу бул бир гана президенттин жоопкерчилиги. Ошондуктан Садыр Жапаров, урматтуу президент, Камчыбек Ташиевди тез аранын ичинде бүгүнтөн калтырбай кызматтан бошотушуңуз керек. Бирок бул аракет суу кечпей Жеңиш Молдокматов жемеге кабылды. Социалдык тармактын колдонуучулары, саясий талдоочуларда анын бул кадамын туура эмес деп сыпатташты. Партия десе эле сөзсүз бийликтен кыр издөөчүлөр болушу керекпи? Неге мынча кычыксыңар? Тапкан кырыңар ушул болду. Бир жеңден кол, бир жакадан баш деп көрүнгөн жерге жазасыңар, айтасыңар. Жасаганыңар такыр башка. Колдош барбы силерде? Элди сасык саясатыңар чарчатты. Уятыңар, ыйманыңар жок экен. Ынсап берсин Кудайым. Жеңиш Молдокматов, 1-2 майда лейлегели кан жутуп турганда ошолордун жанында болсоң болот эле го. Түштөн кийин чыгып эл бузар болбой эсиңе кел. Бул кылыгың жигитчиликке жатпайт. Ошол күнү өзүңөр Баткенге барып, тажиктерди киргизбей турбайт билиңер. Силерге окшогондор митингге чыгып, элди бузуп, кеттик Баткенге десе бирөө да түшпөй качып кетти го. Силер да, ошонун бирисиңер да, акылдуусунбай башка иште. Биринчиси, Сормашевич алдаганын уктуңар беле? Уккан эмеспиз. Уурдаганын уктук беле? Уккан эмеспиз. Кезинде кайсыл бийлик келсе да, этегине эрмешкенди жакшы өздөштүргөн Молдокматовдун азыркы аракети да популисттик кадам катары сыпатталды. Түшүнбөйм. Анан кийин камчыны алыш керек жумуштан. Өзү колунан балекет келбеген немелер ушинтип атат да, элди бияка буруп, ага эч неме кылыш керек эмес. Урматтуу кыргыз эли, биз мындай ынтымакка келип, тигинтип көчө тепкендерди токтотуп, мына көрдүңүздөр, ак үйдүн алдында бар тепкилеп атып, бирөөсү машинага чыкпай койду го. Көрдүңүздөр. Ошондой немелерди токтотсок, кыргыз эл акыр бир тиричиликке өтсөк деген оюмда. Анан кийин тиги кыйын экен барсын, Тажикстан барып өндүрсүн. Колунан балекет келип эмнерде сүйлөгөндөр көбөйөт атпайбы? Тополоңду тынчытып, элди эми кайра туура багытка буруп, анан эми тынч бейпил жашайлы деген убакта бөйрөктөн шыйрак чыгарып, дагы бир жаңы эл бузарлык сөздөрдү айтып атат да. Айтып атат, бул Камчыбек Ташиев президентпи, анан айтышка жогу жок, анан письмени түзүнат. Жеңиш Молдокматов ким экен? Президенттен түздөн түз жазуу түрүндө жогу ала турган. Аны талап кыла турган прокуратура бар, МВД бар, СМБ бар, Жогорку Кеңеш бар. Жеңиш Молдокматов сен менен мага окшогон Кыргызстандын бир жараны. Ал патриот болсо, куд ошол күндөрү барып туруп, кыргыз элине күйө турган болсо, ошол баткендик боордошторубузга күйө турган болсо, ошол жерде болуш керек болчу. Анан ушул сөздү айтса, жарашат эле. Кандай кырдал болсо да, катуу кыйкырган жеңишке жетет тактикасы азыр өтпөйт. Карапайым калк ак-караны ажырата билет дешет серепчилер. Андыктан азыркы оор кырдалда да оор казгандын ордуна өлкөнүн биримдиги үчүн аракет кылуу маанилүүдөй экени кошумчаланды. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.